بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Сабағымызды улантсақ. 16-чы қадам. 16-чы қадам бұл тахсинул бейт бил Құран вал азкар. Құранды жана зикір менен, Құран менен, зикір менен үйді қорғон қылып тосып қою. Ошол жөнді өтөбүз. Негізінен балдарды тәрбиелоодо дагы үйді қорғон қылып тосуу зарыл. Бирок эмнеден? Шайтандан албетте, бирок эмне менен? Құран менен, зикирлер менен. Жана үйдө намаз окуу менен. Анткени فإن تلاوة القرآن لها أثر عظيم في تحسين البيت. Құранды тилават кылып окууда, үйдү коргон кылып тосууда өзүнүн чоң бир таасирин берет. Эмнеден коргойт? Шайтандардан коргойт. Жана эмнени бизге пайда кылып насип кылат? Периштелерин кирүүсүн. Духулул малаика ва нузулur рахма. Меримдүүлүктүн, жакшылыктын түшүүсү. Ва сакина ва саада. Тынчтыктын, бактылуулуктун, ва раха, жанакындай рахаттын келүүсү. Демек, кайсы бир үйдө Куран окулуп турса, ошол үйгө береке келет. Ошол үйдө бактылуулук орнойт. Ошол үйдө рахат, жакшылык көп жайт. Неге? Анткени ошол үй Аллахтын улуу сөздөрү окулгандыгынан. Келиңиздер туугандар. Көп адамдар үйлөрүбүздөн берекет кетип калды. Үйлөрүбүздөн бир жакшылык кетип калды. Билбей атабыз, эмне эле болуп баратабыз, каяка баратабыз, кандай болуп атабыз деп эле көп адамдар дем салдырган келгенде ушундай бир арыз муундарын айтышат. Анда мен айтам, Куран окугула. Мусулман бир туугандарым, андыктан Куран кайсы бир үйдө окулса, ошол үйдө Аллахын аты менен касам ичип айтам, ошол үйдө береке орнойт. Ошол үйгө периштелер түшөт. Ошол үйдөн шайтандар качат. Ошол үйгө бактылык орнойт. Анткени Аллах субхану ва тааланын улуу сөздөрүн окубасак, аны менен жашабасак, бактылыкту каяктан издеп, каяктан табабыз? Мынакей, буга далил пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадиси. Бул хадисти Абу Хурайра риваят кылат, имам Муслимдин хадиси. Каля Расулуллах саллам: "Ла таджалу буютакум макабира." Үйүңөрдү мүрзөлөргө айландырып салбагыла дейт. Субханаллах. Мынакей, Куран окубасак, намаз окубасак, Куран окулбаган, намаз окулбаган үйлөр, булар азыркы жашоодогу мүрзөлөр көрүп жатпайсыздарбы? Ошол мүрзөлөрдүн өзү. Келиңиздер, Куран окуйлук, намаз окуйлук ошол үйлөрдө. Жанакындай намаз деген тагажут намаздарды окуйлук. Сүннөт намаздарды окуйлук, парз намаздарды мечитте окуганга аракет кылалык. А жубайларыбыз үйлөрүндө парз дагы, сүннөттөрүн окушсун. Инна шаятина яфирру минал бейт аллази туқра фихи суратал бақара.
Андыктан шайтандар качат. Эгерде кайсыгы бир үйдө Бакара сүрөсү окуп жатса дейт. Бакара деген бул жанакындай уй деп которулат. Ошол Фатиха сүрөдөн кийинки эле сүрө. Жок дегенде алиф лам башкы аяттарын билсеңиз, ошону окуңуз. Жок деген аят күрсүн окусоңуз, билсеңиз ошону окуңуз. Жок деген акыркы 2 аятын билсеңиз, ошону окуңуз. Эмнеге? Бакара сүрөсүндө береке бар. Пайгамбарда бир кайсында ла ястатиуха батала. Яни сахара. Сыйкырчылар Бакараны жеңе албайт. Сыйкырчылар Бакарага каршы үстөмдүк кыла албайт деген пайгамбардын хадиси бар. Демек, Бакара сүрөсү береке. Сыйкырчы кайсы бир сыйкырдуу сөздөрүн, Курандын башка бир аяттарын айырып туруп жаза берет. Бирок Бакара сүрөсүнү сыйкырчы тие албайт. Анткени пайгамбар айткан: "Ла ястатиуха батала". Ошон үчүн келиңиздер, Бакара сүрөсүн жаттайлык. Бакара сүрөсүн намаздарыбызда колдонолук. Анткени шайтандардын качыргыбыз келсек, Бакараны окуйлук. Ошондой эле Жабир радиаллаху анхудан келет хадис. Ал айтат: "Сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама якул". Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам айткан уктум. "Иза дахала ар-раджул бейта фазаккара Аллах инда духулихи". Эгерде адам үйүнө кире турган болсо, кирип жатканда Аллахты эсесин дептир. Бисмилла. Дуа билесиздер, кирип жаткандагы дуаны окусун дейт. Ошондой эле айтат экен: "Ва иза дахала фалам yazkurullah инда духулихи факала шайтан". Үйүнө кирип туруп жанакы дуаны айтпай турган болсо, үйгө кире турган дуаны, шайтан айтат экен: "Адрактумул мабит". Түнүгөнгө жетиштиңер. "Ва иза лам yazkurullah инда таамихи". Тамак ичердин алдында дагы дуаны айтпай турган болсо, бисмилла деп: "Кала адрактумул мабит вал аша". Силер түнүгөнгө да жетиштиңер, жана кечки тамакка дагы жетиштиңер дейт экен. Бул жерде хадис негизинен Муслимден келет, бирок бул хадистин шархында, түшүндүрмөсүндө кайсы шайтан айтат дейт. Ошол адамдын жанындагы карин шайтан айтат экен. Берки шайтандарга: "Силер ошого жетиштиңер, тамак ичкенге жетиштиңер, түнүгөнгө жетиштиңер" дейт. Караңыздарчы. Демек, кээ бир үйлөрдө шайтандар түнөйт экен. Бул хадистен. Кээ бир үйлөрдө шайтандар түнөй албайт экен. Суроо: эмнеге кээ бир шайтандарды кээ бир үйлөрдө түнөтө албайт? Анткени ал үй зикир менен, Аллахты эстөө менен коргонго алынгандыгынан. Демек, зикирлер менен үйдү коргойлук. Коргодукпу? Коргон кылдыкпы? Шайтан кире албайт деген сөз. Кимден коргон? Шайтандардан коргон. Ошон үчүн үйлөргө оң бут менен кирелик. Анан бир ырчы эжебиз бар. Ал ырды айтылы да. Ырында бут эле кирет, куттан кабар жок дейт эле. Анан мен ошону дайыма айтат элем сабактарымда. Албетте, биякта буттун киришинде эмес, канча бут кирсе ошончо кут кирет деген биздин ата бабаларыбыз макалда. Бирок канча оң бут кирсе, канча оң бут, бисмилла менен айткан буттар кирсе, ошончо кут кирет, ошончо береке кирет, периште кирет деген сөз. Эгерде оң бут кирбесе, сол бут кире турган болсо, анда кут эмес, шайтандар келет. Ошон үчүн келиңиздер, куттун кириши үйгө кире атканда оң бутмен кириш керекпиз. Ошондо кирет. Анан кийин бисмилла деп дуаны айтыш керекпиз. Аллах субханаху тааля биздин үйлөрүбүздү коргонго айландырсын. Эмнелер менен? Зикирлер менен, Аллахты эстөө менен, Куран менен, намаз менен. Эмки сабакка чейин көрүшкөнчө, Аллах субханаху тааля барыңыздарды сак саламат, тынчтыкка бөлөсүн. Ассаламу алейкум
рахматуллахи ва баракатуху.